Менин кичинекей досторум, бүгүн силерге дагы бир кызыктуу жолок айтып берейин. Аталышы аю менен чиркей. Дөбөдөй болгон чоң аю муштумдай болгон коёнду кармап алып, эч бир жазыгы жок байкушту кулагынан чойгулап кыйнай баштады. Өлүмгө жеткирбесе да, ээсин оодарганга чейин алып барды. Ошондо коён капаланып, кулак жазылар, көздүн жашы коргар. Бирок ушунча кордук көрө турган эмне жазыгым бар? Аю токойдогу аңдардын чоңу, күчтүүсү, кашкыр менен түлкү араларынан кыл өтпөгөн ысык достор. Эми мен кимге корголойм? Деп арман кылат өзүнчө. Ошол убакта калың камыштын ичинен мага корголо деген абдан эле ичке үн чиң эте түштү. Коён көзүнүн кыйыгынан караса, үн чыгарган чиркей экен. Ушу сен бекен? Мени коргой алчу. Аю аңдардын чоңу, күчтүүсү, сен болсо чиймейген чиркейсиң. Сен колуңан эмне келет? Жолуң болгур, мен ага уйку бербей, тынчын кетиргенге жараймын. Ошону билбейсиңби? Жайдын ысыгында токойдо чортуп жүргөн аю жанын коер жер таппады. Тынчы кетип, бүлдүркөндүн жалбырагынын үстүнө дем алайын деп жатса, кулагынын дүүнөн зың зың деген дабыш чыгат. Аю чиркейдин дабышын угуп, дароо тааныды. Чиркей аюнун мурдуна конуп, камылжарына кирип кетет. Ал болсо чыдабай күчүнүн бардыгынча таманы менен мурдун ургалап, жерге оонолоктоп эси ооду. Дымылдаган чиркейдин үнү кулагынан кетпейт. Аю андан жүрөксүп коркуп, эми кай жериме конор экен деп уктамыш болуп, козголбой тыңшап калат. Аюнун бут жагында ызылдап жүргөн чиркей бир кезде ың-жың дабышы жок болуп кетет. Чиркей учуп кетти го деп ойлоп турганда, ал аюнун кулагынын түбүнө шып гана калып, тыз эттере чагып алат. Аюнун көзүнөн от чагылып, кокойлап, ордунан ыргып турат. Оң таманы менен кулагын кадып, жеди, бул кандай Жаныбек неме деп өң-көлөңдөп качып жүрөт. Чиркей токойду кыдырып, бутак, бадалдарды койбой тинтип, дыңылдап аюнун артынан түштү. Деген чиркейдин үнү аюнун алапайын таптырган жок. Жүгүрүп отуруп бир жерге келгенде, алуу кеткен аю эс алгысы келип, башын бадалга сүйөп, уктап кетип түш көрөт. Түшүндө токойдун ичинен арынын уюгун таап алат экен. Арынын уюгундагы балга колун сала берерде эле зың зың деген үндү дагы угат. Баягы чиркей аюну дагы кууп жөнөйт. Көзү мачтай ачылат. Аю улам жанталашып качып барасы да, чиркей артынан сая койт. Эң кокою ызылдап келип, кайрадан жым-жырт боло калат десең. Аю шектенгендей тыңшап туруп, жаңгак жыгачынын түбүнө жашырынат. Бир аздан соң кыйналган, шорду көзүн жумуп, үргүлөп кетет. Бирок ызылдаган чиркей мурдагыдай эле аюнун жанын жай алдырбай, таң атып күн чыкты. Уйпаланып, түктүйүп, уктабай сенделип келатса, чиркейдин ызылдаган үнү аюнун кулагына дагы угулду. Ал селт эте түштү. Алыстан байкап турган коён чиркейге "Жарайсың кайраным" деп көзүн жашы чыкканча күлүп, ыраазы болуп отурган экен. Чиркей болсо аюга "Коёндун күйөрү жок деп ойлойсуң го, Эми баатыр акеси буга кордук көрсөткөндү койгунуң. Уктуңбу? Мунуңду койбосоң, айлаңды гана кетирем. Тытынып жүрүп өлөсүң" деп коркутуп, ызылдап учуп кеткен экен.